Кыргызстандын улуттук экономикасында 2018 жылы геосаясий тобокелчиликтердин сакталышы, каржы рыноктарындагы туруксуздук, соода кармаштары, нефтиге дүйнөлүк баанын жана алмаштыруу курсунун ойношу өз таасирин тийгизди. 2018 жылы Кыргызстандын ички дөң продукциясынын өсүүсүнүн реалдуу темпи 3,5%ды түзгөн. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Автандир Алымбаев билдирди. Алымбаевдин маалыматында былтыркы жылы тышкы соода жүгүртүү 6 миллиард 672 миллион долларга жүргүзүлүп, 2017 жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 6,6%га өскөн. Ал эми экспорт болсо 2017 жылдын деңгээлинде сакталып, 1 миллиард 764,6 миллион долларды түзгөн. Өлкөдөгү орточо айлык акы 16.218 сомго жетип, 2017 жылга салыштырмалуу 5,4%га өскөн. Жаңыдан түзүлүп жаткан бизнес-омбудсмен институтунун байкоочу кеңеши каралууда. Ага 5 бизнес ассоциациялардан жана экономика министрлигинин өкүлдөрү кирет. Бул ситуацияга, биздеги абалга дүйнөлүк экономикадагы абалдагы процесстердагы өз таасирин тийгиз десек болот. Эмне дегенде түз болбосо да бул кыйыр деңгээлде өз таасирин тийгизип атат. Дүйнөлүк процесстерди атай кетсек, бул жерде соода багытындагы ири мамлекеттердин тирешүүлөрү, бул Кытай мамлекети менен Америка Кошмо Штаттын ортосундагы тирешүү, жана ошондой эле биздин ири соода өнөктөш болгон бул Россия Федерациясындагы абал, аларга тийгизген санкциялардын таасири дагы өз таасирин тийгизди да.